Саламатсыңарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Чогуу болсок жарык болот. Ырыс алды ынтымак. Ата-эне, окуучу, мугалим биргеликте иш алып барса, анда көптөгөн ийгиликтерди багындырабыз. Келиңиздер, чогуу иш алып баралы. Ата бул, ата деген, атакен да өз улук, ул кызым деп жерге сууга өзүн уруп, балдарынын амандыгын тилейт экен. Туруса дагы өзү уруп, алы куруп. Туруса дагы өзү уруп, алы куруп. Эне бул, жарык дүйнө жашоо берип, жан дүйнөнү кошо берип, тарбиялап таалим берип, тапшырдың өзүң энекем. Бала бул бакыт, бала бул шам, бала бул шамчырак, бала бул биздин жаркын келечек. Ар бир үйдө баланын үнү жаңырып, дени сак бала тарбияланып чыкса, бул ата-эне үчүн эле эмес, коом үчүн да, биз үчүн да, сиз үчүн да жетишкендик. Ошондуктан баланы кучактаңыз, колунан кармаңыз, ал ошондо күчтүү, өзүн эркин сезет. Биргеликте билим берип, балдарга билимдүү болушуна шарт түзүүгө аракет. Биримдикте тарбиялап балдарды келечектин ээсин чыгаралы татыктуу. Кандай тарбия берсек, ошондой бала тарбияланып чыгат. Чогуу болсок, жарык болот дүйнөбүз. Ата-эне, мугалимге гана таштап койбостон, окуучулар келгиле, чогуу, биргеликте окуйбуз. Окуучу, мугалим, ата-эне үчөө биримдикте иш алып барса, көптөгөн ийгиликке жетишет. Ошондуктан аралыктан окутууда бири-бирибизге жардам берип, эң жакшы билим алганга жетишели. Мугалим билим берип гана коюп отурса, анда көп нерсеге жетишпей калат. Ошондуктан ата-эне, окуучу өзү дагы аракет кылып, көп нерсеге жетишели. Келгиле. Чогуу коюп, желбиретип Кыргызстандын желеген алдыңкы окуучулардан бололу. Тарбия жашоо эрежелерин үйрөтүү, а билим талим тарбиянын куралы. Билим берген мугалим менен билим алган окуучу жана тарбиялап өстүргөн ата-эне ырыс дөөлүн шериктери сыяктуу. Бар болуңуздар, баарыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.